Эртең менен эрте туруп жууну, тамак даярдоо, жумушка баруу сыяктуу иштерден улам боёнгонго убактыңыз жетишпей жатабы? Көзүңүздүн формасы жакпай же кашыңыз абдан сейрек өсөбү? Бул 21-кылымда эч маселе жаратпай калды. Себеби сулуулукту жасап ала турган шарттар көпкө эсе. Азыркы учурда сулуулук дүйнөсүндө татуаж деген түшүнүк жашап келет. Көзгө, эринге жана кашка жасалуучу татуаж тууралуу бүгүнкү чыгарылышыбызда айтып бермекчибиз. Татуаж же перманенттик макияж жеңил косметикалык татуировка. 1880-жылы Самуэль Атрелли атайын аппаратты ойлоп тапкан соң татуаж татуировка дүйнөсүнөн өзүнчө бөлүнүп чыкты. Ал татуировкадан боёктун териге анча терең кирбегени менен жана териде 5 жылга чейин сакталганы менен айырмаланат. Адамдын организмине жана климатка жараша өңү бозоруп, кайрадан декоративдик косметикага муктаж болот. Азыркы татуаж заманбап татуаж. Бир 5 жыл мурда жасалган татуаждан айырмасы абдан чоң да. Илгери краскалар өчпөс болчу. Анан өчкөндө өңүн башкача болуп калчу да. Мисал, көгөрүп, жашыл болуп, кызыл болуп калчу. Азыркы татуаждар бат өчөт. Перманенттик макияж адамдардын бет түзүлүшүндөгү айрым кемчиликтерди жашырууга жана косметикага аллергиясы бар адамдар үчүн мыкты альтернатива. Учурда бул кызматтан жаш кыздардан тартып, улгайып калган адамдарга чейин пайдаланышат. Көз жан дүйнөнүн күзгүсү эмеспи? Ал эми көздүн көркүн ачып турган бул каш болуп саналат. Ар бир адам ар түрдүү каш түзүлүштөрүнө ээ, бирок көп учурда алар идеалдуу эмес. Муну алдын алыш үчүн адистер каш татуажынын 3D, 6D, кыл эффектиси, көлөкө түшүрүү сыяктуу түрлөрүн сунушташат. Татуаж чебери кашты жасоодо анын формасын гана эмес, жыштыгын дагы эске алат. Ошондой эле жакшы жыйынтык үчүн бир канча процедура өткөзөт. Бирөө айтат, бир 15 күндөн кийин келет реставрация, бирөө 1 айдан кийин дейт. Бирөө 3 күн сүрткүлө дейт, майс бирөө 5 күн сүрткүлө дейт. Бул тажрыйбадан алынган өзүнүн немелери, сырлары. Көбүнчө май сүйкөт, 1-2 күн суу тийгизбейт, анан 2-3 күндөн кийин жуунуп баштайт. Карттанат кадимкидей, карт болот ошол жери. Көпчүлүк түшүнбөйт, татуаж бир эле жолу жасалат деп ойлошот. Негизи татуаж бир 2 жолу, 3 жолу жасалат. Анткени бир жасаганда теринин калыңдыгы бирдей эмес да, ийне бирдей кире албайт бүт жергечи. Анан калыңыраак жерге жакшы кирбей калат. Ошондуктан реставрация деп экинчи татуажды жасайбыз сөзсүз түрдө. Сурмага коюлган татуаж 2 максатта жасалат. Биринчиси көздүн ажарын ачуу үчүн сызыктарды чийүү, экинчиси кирпиктерди жыш кылып көрсөтүү. Алгач ооруну сездирбөө максатында атайын крем сүйкөлөт. Анан эскизди чийип, боек менен толтурушат. Бул аракетти ишке ашырууда мыкты жана заманбап техника колдонушу шарт. Ал эми жасаткандан соң жарыктан алыс болуп, көз айнек тагынуу кажет. Перманенттик макияждын ичинен эң көп суроо талапка ээ болгону эринге жасалган татуаж. Эринди чийүүдө беттин өңүнөн баштап ооздун формасына чейинки факторлор эске алынат. Биринчи адамдын каалоосуна жараша контур чийилип, андан соң эринди боеп чыгышат. Жасалгандан кийин ооздо шишик пайда болот. Аны муздак компресс менен таратууга мүмкүн. Сулуулук дүйнөнү сактайт демекчи, сырткы сулуулук да заманыбызда абдан маанилүү болуп калды. Бирок жасалма сулуулук үчүн табигый сулуулуктан баш тартпоо да керек. Башкысы сырткы ажарлуулук ички сулуулук менен шайкеш келип, гармонияны жаратып турса, адамды кубандырат.